أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Аттуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Эки дүйнөдө пайдасы тие турган, кабыл болгон амал берсин, ихластуу, кең ырыскы берсин Алла Таалам, берекелүү. Жана бардык оорулардан шыпа берсин. Баарыбызга Аллахым ден соолук берсин. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан Аллахым баарыбызды сактасын. Курандын окуялары акыйкат. Курандын окуялары сабак. Жашообузга бир үлгү ала турган, жашообузга биз пайда ала турганды Алла Таалам Курани Каримге киргизип койгон. Мына өткөндө пайгамбарлардын окуяларын мурунку сабактарда айтып, Ибрахим пайгамбар Халилулла, Алла Тааланын досу, Исмаил пайгамбарды мындай уулду болуп, ошол боюнча токтогон элек. Бул эми Ибрахим пайгамбар жашы бир топко чыккандан кийин уулду болгон. Адам баласы канчалык жашы бир топко чыккандан кийин уулду болсо, уулу таттуураак болот окшойт да. Кандайдыр Алла Таалага уулду болгондон кийин жүрөгүндөгү баягы сүйүүсү Исмаил пайгамбарга көбөйгөндөн Алла Таала ошо жүрөгүндөгү сүйүүсүн бир муздаганды каалады окшойт. Сен мени сүйбөй эле, мен бергенди сүйүп калдың го деп. Ошон үчүн айтат, Алла Тааланын берген неаматтарын таанып, мунаим, неамат берүүчүнү тааныбай койгон, бул канут деп коет. Курандын сөзү менен айтканда, шүгүрсүздүк деп коет. Ошон үчүн дайыма ошону билейли. Неамат берүүчү, неаматты алхамдулилла пайдаланып атабыз. Ата-эне бир неамат, аял бала чака неамат, достор неамат, ырыскы, ден соолук, амандык, тынчтык бул неамат. Булардын бардыгычы. Бирок ушу неаматтын берүүчүсү Алланы унутпайлы да. Жөндөн жөн эле эмес да бул. Бунун кожоюну бар да, берүүчүсү бар. Ошону унутпайлы. Эми бүгүнкү сабак кыссату дабих дейт. Мынакей Исмаил алейхиссаламдын окуясы. Өткөнкү сабакта айткан элек, Меккеге алып барып таштады. Эгин өспөгөн жерге таштады. Хажар энебиздин керемети, Замзам суусун айтып бердик. Сафа Марвадагы болгон окуяны айтып бердик. Сүт эмер бала Исмаил пайгамбардын ушул сүт эмген кезинде Алла Таала керемет көрсөтүп, согончогунан Замзамды булагын чыгарып койду. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын бардыгы ичип шыпа таба берсин, зарылчылыгын бүтүрө берсин, курсактарын тойгозо берсин. Мынандай бир касиеттүү берип койду да. Эми бала чоңойот. Бала бир топко чоңойот, жетилет. Мүмкүн эми 6-7 жашарбы. Эми Алла Таала өзү билет канча болсо дагы бир топ чоңоюп калганда, анан Ибрахим пайгамбарга Алла Таала эми буйрук берет. Баланы менин атыма курбандык чалгын депчи. Оңой эмес. Биринчи бала. Бир бала көрүп атат. Карыганда көрүп атат. Эми ошо кичине эми чоңоюп, тили ширин болуп, сапка жарап калганда, ошол жерде эмне деп атат? Мен атыма курбандык чалгын. Ибрахим пайгамбардын ушу жашоосу кичинесинен аягына чейин, карыганга чейин курбандыктын үстүнө өткөн экен да. Курбанчылык. Мынакей Алла Тааланын Курани Каримдеги аятын окуп берейин. Соффат деген сүрөдө келет экен 99-аяттан 113-сүрө аятка чейин. Алла айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва қана инни дахибун ила робби саяхдин." Ибрахим пайгамбар айтып атат: "Мен Роббума барам. Алла Таала мага сөзсүз туура жол көрсөтөт. Робби хабли минас салихин. Я Алла, мага салихиндерден бергин, зуррият бергин" дейт. Бул дегени ушу салих перзенттерди бергин деген сөз. Ошон үчүн бизге дагы сабак, биз Алла Тааладан сураганда уул кыздарды бергин дей эле бербей, имандуу уул кыздарды бергин деп сураш керек. Салих
Түз туура уул кыздарды берген. Жөн эле уул кыздар эмес да. Себеп дегенде кээ бир бала эмес эле бале болот да. Бул жагы дагы бар да. Ошону эле көрүп атабыз го жашоодо деле. Ошон үчүн ыймандуусун, салихин сураш керек экен. Фабашарнаху бигуламин халим. Алла Таала айтат, биз Ибрахимди куш кабарлап койдук. Эми ушундай бир бала менен халим, ушуну жумшак, халим деген ушундай жумшак мүнөздүү, пейили мүнөзүндай көтөрүмдүү, жумшак мүнөздүү баланы куш кабарлап койдук. Фаламма балага ма'уху сa'я, качан бир топ жакшы нары бери жүгүргөнгө, нары бери ишке, аракетке, амалга жарап калганда, ошого жеткенде эмне болду? Кала я бунайя. Эй уулум, балачагым, балам, уулчагым, инни ара фил манам, мен түшүмдө көрүп жатамын. Анни адбахука, мен сени муздап жатыпмын. Түшүмдө мен сени муздап жатыпмын дейт. Баласына айтып атат. Фандур мада тара. Эмне дейсиң дейт. Кара, эмне дейсиң, мен сени муздап жатыпмын дейт. Мындай бар да, руятул анбия вахюн. Пайгамбарлардын түшү вахи болот. То есть түшүндө муздап жаткан болсо, бул Алланын буйругу болот тугандар. Сиздин биздин түш эмес. Бул пайгамбарлардын түшү вахи болот. Эгерде түшүндө муздап кеңеш сурап атат, сенин оюң кандай, эмне дейсиң деп атат. Фандыр ма тара. Мада тара. Не дейсиң эми сен оюң? Алымдар айтышат, Ибрахим пайгамбар баласынан ой сураганы, эгерде макул десе муздайын, макул дебесе муздабай эле коеюн деген максатта сураган жок. Макул болсо дагы, болбосо дагы муздайт эле. Эми макул боло турган болсо, өзүнө дагы жеңил, мага дагы жеңил. Макул болбосо, өзүнө дагы кыйын, мага дагы кыйын. Бирок баары бир не кылыш керек? Алланын буйругун аткарыш керек. Баланын жообун караңыз ошо. 6-7 жашар болочок Исмаил пайгамбар. Маша Алла, Хажар энебиздин баласы Ибрахим пайгамбардын белинен чыккан баланын сөзүн караңыз эмне деп атат. Кала я абати, о атаке dedi. O атаке, иф'ал ма ту'мар. Эмне сизге буйрук берилсе, ошону аткарыңыз dedi. Эмне сизге буйрук берилсе, аткарыңыз. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Сиз мени сөзсүз сабыр кылуучулардан табасыз dedi. Андай мен эмес dedi. Мен сабырдуулугум бар dedi. Сабыр кылуучулардан табасыз. Сабыр кылам. Алланын буйругун муздаш керекпи? Муздаңыз dedi. Мына караңыз. Баланын жообу. 6-7 жашар баланын жообу. Ата муздайын деп сурап атат. Оюңду айтчы, ушундай буйрук келип калды. Буйрукты аткарыш керек жараткан Алланы. Муздайын десе баланын жообу. Я абати атаке. Иф'ал ма ту'мар. Эмне буйрук келди сизге? Аткарыңыз аны. Аны аткарыңыз. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Кудай кааласа сиз мени сабыр кылуучулардан табасыз. Мен сабырсыз эмесмин. Сабыр кылып берем, чыдап берем, муздай бересиз деди. Мына кара. Бу тамаша эмес туган бул. Тамаша эмес бул, кекиртектен бычак тарткан тамаша эмес бул. Фаламма аслама ва таллаху лил жабин. Качан эки тең толук моюн сунуп Алланын өкүмүнө баш ийгенде, ата бала. Атасы дагы Алланын өкүмүнө баш ийип атат. Баласы дагы Алланын өкүмүнө баш ийип атат. Атасы дагы, баласы дагы эки тең моюн сунганда, таллаху ва таллаху лил жабин дегени пешенесин жерге тийгизип, эми мени карабасын деп карап турса, эми баягы көз да жан берүү оңой эмес да. Атанын мээрими болуп, Алланын өкүмүн жакшы аткара албай калабы? Баланыкы ушундай бир атанын көзүн карап, ал мен жакшы Алланын өкүмүн аткара албай каламбы деп, ата дагы жакшы аткара албай каламбы деп, бала дагы жакшы аткара албай каламбы деп.
Эми баягы койлорду муздаганда мындай кылып башын ары кайрып коебуз го. Чыкыйына пешенесин жерге коюп туруп, ушундай кылып пешенесин болсо нары каратып жерге басты дейт. Ушул жерден анан кийин бычак тартканда караган. Бисмилла, Аллаху акбар. Бычак өтпөй койгон. Бул бычак өтпөй койгон. Ошол жерде Аллаху акбар, бисмилла, Аллаху акбар. Бычак өтпөй койгон. Ва надайнаху айя Ибрахим, кад саддакта ру'я, иннака далика наджзил мухсинин. Алла Таала айтат, биз Ибрахим пайгамбарга нида кылдык. Мындайча айтканда ага жар салып, ага үн чыгардык. Эй Ибрахим, сен түшүңдөгү буйрукту көргөнүңдү аткардың, чынчыл тастыктадың. Не деди? Албетте биз кудду ушинтип жакшы иш кылуучулардын акысын беребиз деп. Алла Таала көк кочкорду түшүрө койду. Ошо баланын ордуна субханаллах, бисмиллаллах тартпай калганда, алымдарыбыз айтат ки бир риваяттарда ушундай жанында бир таш, эмне болуп бычак өтпөй атабы деп ташты урганда таш кесип кеткен экен. Ташты кескен жумшак кекиртекке өтпөй койгон. Жана эми бисмиллаллаху акбар дегенде Ибрахим пайгамбар да тартканда бала нар жакта турат, бул жактан көк кочкорунун мойнунан кан чыккан мойнунан ал жатат. Мына жерде караса кой жатат, бул жакта бала тирүү турат. Алла көрсө Алла Таала мээримдүү да кантип баласын муздаганга буйрук берип ошого чыдайт эле. Мүмкүн эмес. Бирок Алла Таала баланын сүйүүсү жүрөккө аралап кеткен окшойт. Ошол сүйүүнүн жүрөктөн ошо муздаганда Алла Таала карап туруп, себеп халил деген, хиллат деген сөздөн чыгат. Анын сүйүүсү жүрөктөгү тамырларды аралап кеткенин айтат да. Жөнөкөй эмес, жүрөктө тамыр аралап кеткен сүйүү Ибрахим Халилулла Алланы ушундай сүйгөн, ушундай жакшы көргөн досу болот да. Мынандай кылып ошодон бери ана такбир, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп такбир периштелер айткан. Ибрахим пайгамбар кандай деген бул керемет көрсөттү. Аламда бир болгон, я Алла. Ушундай кылып баланын ортуна бүгүнкү күнгө чейин жана кыямат күнгө чейин, эгерде ошо бала муздалып кеткенде биз бирден балабызды курбандык чалат элек да. Муну Алла мээримдүүлүк кылып көк кочкорду таштап койду. Ошодон бери анамда курбан айттарда ошол күн кайсы эле бул Минада болгон экен. Мина деген жерде бул мына ажыга баргандар билет, Мекке шаарында. Ошол курбан айт 10-чу Зилхижжа. Курбан айт күнү, мына курбан айт деп ошо курбандык чалган күн болуп эсептелинет. Уулун ордуна мынакы Алла Таала мээримдүүлүк кылып ой берген туган. Өзү буга чейин жөн эле эмес, түш көргөндөн кийин Ибрахим пайгамбар Хажар энебизге айткан экен. Баланы жакшы жуунтуп, жакшы кийимдерин кийгизип койчу, мен бир досумна жолуктурайын деген экен. Бала анан кийин мейли деп баласын жакшынакай кийгизип, жуунтуп, анан кийин бир аркан менен бычак сураган экен үйүндө. Аны эми аялы эмне үчүн, эмне кыласың деп биздин аялдарда эмес да эми. Пайгамбар сураса унчукпай эле даярдап берип коет да. Болду. Ал кетет, ал кеткенден кийин шайтан келет, айтат Хажар энебизге, адамдын келбетинде келбет. Билесиңби? Ибрахим пайгамбар эмне үчүн алып кетти? Жок, билбейм. Баласын муздаганга алып кетти. Бычак сурадыбы? Бычак сурады. Аркан сурады. Муздаганга алып кетти десе, Хажар энебиз айтат, атасы баласын кантип муздасын дейт. Ата баланы кантип муздасын өзүнүн баласын. Тем более ушу бир эле баласы болсо, жашы улгайгандай көрүп атса, жакшы көргөн баласы болсо, ошону муздап беребин. Десе шайтан айтат, муздаганга дейт. Жок деп ишенбей туруп, эмне Алланын өкүмү экенби деп сурайт. Хажар энебиздин ушундай суроосу бар эле да. Эмне бул Алланын өкүмүбү деген. Мына кара. Өкүмү десе, шайтан ошол жерде чын сүйлөгөн экен. Алланын өкүмү депчи. Анда Алланын өкүмүнө сен тоскоолдук кылып аткан бир шайтан эле болушуң мүмкүн. Сен башка неме эмессиң, сен шайтансың деп таш менен урган экен. Жогол сени көзгө көрүнбөй. Биринчи ушинтип Хажар энебизди азгырганга аракет кылган экен. Хажар энебиз Алланын өкүмүнөн тоскоолдук кылган шайтан эле болду. Шайтан ант ичкен. Я Алла, сенин жолуңду тосом деген. Сенин жолуңан тосом, адамдарды ошо орто отуруп алам, азгырам деп. Мына. Хажар энебиз азгыруусуна илинбей калды. Барып туруп узактан көрүнүп балага мындай дейт экен. Исмайыл пайгамбаргачы, сени азыр муздайт дейт. Ал билбей эле кетип атат да. Муздайт дейт.
ата дейт, Ибрахим пайгамбарга айтат. Ана жерде бир көзүмө бир нерсе көрүнүп атат. Колум мындай кылып атат, мойнума дейт. Балам шайтанда ур таш менен дейт. Ошон үчүн шайтанга таш ыргытуу бар. Минада жамарат деп коет. 3 жерге шайтанга таш ыргытабыз. Биринчисине келгенде таш ыргыткан экен, тип жерге кирип кетет экен, жок болуп кетет экен. Бир аз баскандан кийин кайра чыга калат экен да. Дагы баштайт экен да мынтипчи. Азгырайын. Эми Ибрахим пайгамбарды ага күчү жетпейт. Ал баары аткарат ал. Ал жөнөкөй пайгамбар эмес ал. Аял жагынан кирип көрдү, болбой калды. Бала жагынан кирип көрдү, болбой атат. Балам дагы ооруша шайтан дейт. Экинчи жолу. Үчүнчү дагы дейт, тогур. Үч шайтан. Ошон үчүн ушундан бүгүнкү кыямат күнгө чейин ошол жерде Исмаил пайгамбардын таш ыргытканы жагып, мына караңыз. Ошол жерден биз шайтанга, шайтан, сен биздин душмансың. Бисмилля, Аллаху акбар. Рагман ли шайтан дейт. Ридан лир рахман. Алланын разычылыгы үчүн, шайтанды кордош үчүн деп ыргытабыз биз. Жүрөгүбүздө ошол Исмаил пайгамбардын амалын эме кылып. Курмандык чалганда Исмаил пайгамбардын амалын эстеп чалабыз. Мына кандай дегени. Демек өзүн отко, өзү дагы ушуга чыдады. Аял бала чакасын болсо бул жака таштап кел, ал жака баял чакасы. Эми баласы чоңойгондо буну музда курбанчылыктын аркасынан курбанчылык, курбанчылыктын аркасынан курбанчылык. Инна хада лахуал балаул мубин. Алла Таала айтат, акыйкатта бул ачык айкын өтө чоң сыноо болду дейт да мына. Ибрахим пайгамбарды сыноодон өткөргөнү. Ва фадайнаху бидзибхин азим. Биз Ибрахим пайгамбарга ушундай улуу курмандык кылып бердик. Ва таракна алейхи фил ахирин. Жана кийин кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга Ибрахим пайгамбарды мына атын ушундай таштадык. Эми караңыз, ушул курмандыктар, Сафа Марвалар, Замзамдар, жамарат таш ырыткандар кыямат күнгө чейин калды да. Саламун аля Ибрахим. Ибрахимге салам болсун, тынчтык болсун. Кадалика надзил мухсинин. Биз мына ушинтип жакшы иш кылуучулардын акысын беребиз. Иннаху мин ибадинал муъминин. Албетте ал биздин момун бенделерибизден эле. Ва башарнаху би Исхак набийян минас салихин. Жана биз Ибрахим пайгамбарды экинчи уулу Исхак пайгамбар менен куш кабарладык. Минас салихин, салихиндерден болчу. Ва баракна алейхи ва аля Исхак. Биз береке бердик Ибрахим пайгамбарга да, Исхакка дагы. Ва мин зурриятихима мухсин ва залим ли нафсихи мубин. Биз анын ал экөөнүн зуррияттарына дагы мынакей берекени берсе. Бул жердеги Исмаил пайгамбарды кошо экөөнүн зуррияттарынан жакшысы өзүнүн жанына, зулум кылуучусу ачык айкын айырмасы жок деп. Демек бул жактагы урматтуу туугандар, айтып атканыбыз Ибрахим алейхиссалам ушундай чоң сыноолорду өтүп, Алла Таалам анан бала чоңойгондо Каабаны курганга буйрук берип, ошол шарафты Алла субханаху ва таала берип, Исмаил пайгамбар менен Ибрахим пайгамбар ошол жерде анан кийин туугандар мынакей курган. Өткөндө кайерге келдик эле? Адашып кетпесем эле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Акырын окуйм. Бүгүн суроолор көбүрөөк экен. Ошон үчүн сабакты кичине кыскара кылдык. Менин кайненем балдарды уят сөздөрдү айтып уруша берет. Арам дегенге чейин барат. Балдардын тарбиясын таасирине бербейби? Өткөндө буну айткан элек туугандар. Балдарды каргабайлы. Балдарды урушпайлы. Кээ бир адамдар тилине көнүп калганда связка слов деп коет. Эки сөздүн бирөөсүндө эле бир каргап сүйлөгөн дагы, сөгүп сүйлөгөн аталар дагы бар. Андай кылбаш керек. Өзгөчө бу каргабаш. Балдарга туура эмес таасири тиет тарбиясына. Айттык го, мурунку адамдар кандай деп каргайт эле? Дасторконуң будайга толгур деп. Анакей.
аулия болгор деп ушинтип курушуңуз кандай боло турган болсо иншалла. Ва таасири буга тиет сөзсүз. Мен өгөй атамдын үйүндө жашайм. Үй бүлөм менен кичинемде чогуу салганбыз. Ушул мага адалбы? Өгөй атам кайтыш болгон. Өгөй атамдын улуу баласы бар. Үй мага тиешелүү. Же өгөй атамдын баласына шарият боюнча. Мындай туугандар, ким кандай салым кошкон болсо, ошонун акысы канчалык салым, канча пайызы ошонуку, жарымга жарымбы, азыраак салым кошту же көбүрөөк салым коштугу, алар өздөрү айтыш керек. Албетте кимдин белинен чыккан бала болсо, ошол мураскор болот. Мисалы, өгөй бала ага мураскор болбойт. Сиздин белиңизден ким чыга турган болсо, канча перзент болсо, ошол балдар гана мураскор болот туугандар. Багып алган өгөй бала, абасынын баласы, тайкесинин баласы жана башка дегендер мураста жок. Атанын белинен чыккан ошол каралат. Эгерде ал балдары жок боло турган болсо, андан бир туугандардын кезектери келет. Бул мурас илими өтө кенен чоң илим. Сиздер ошондуктан даана так айтсаңыздар, канча бала канча кыз, биз мурастын сиздерге мындай пайыздык процентный соотношение деген ошону айтып беребиз буюрса. Мен турмушумда акем менен кайынсиңдим ажырашкандыгы үчүн мени дагы ажыраштырышкан. Мен андан кийин турмушка чыкканмын. Бирок экинчи күйөөмдөн кол көтөрүп ургандан кийин ажыраштым. Азыр биринчи күйөөм менен жарашайын десем, кайын журтум, ата энем каршы. Мен эмне кылсам болот? Эң жакшысы жарашыш керек. Эң жарашууга эч нерсе жетпейт да. Өткөндөрдү эстен чыгарыш керек. Афаллаху амма салаф, аларды кечириш керек дагы, будан ары жакшы турмуш куруп кетиш керек. Кечиримге эч нерсе жетпейт. Жарашканга эч нерсе жетпейт. Шайтандын иши ажыратуу. Ошон үчүн билиш керек, диндин иши жараштыруу мына. Анан таптып көндүрүп, эми кайын журт, ата эне акырын эми ушуга чейин бири-бирибиздин кемчиликтерди кечирип жашап кеткенине жетпейт туугандар. Аялы күйөөсүн сыйлабаса кандай болот? Аялы күйөөсүн сыйлабаса бейишке кирбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө катуу айткан туугандар. Кайсы аял дүйнөдөн кайтканда күйөөсү разы болгон абалда болсо, ал сөз бейишке кирет деген. Аялга эң көп ушу милдеттүүлүк, укук күйөөсүнүкү болот. Күйөөсүнүкү болот. Ушуга чейин айтылган, эгерде Алладан башкага сажда кылуу мүмкүн болгондо, мүмкүн эмес өзү, мен аялдарга буйрук бермеген эм ушу күйөөлөрүнө сажда кылсын деген. Bundan çoğun söz aytılbasa gerek ele. Demek uşunçalık çoğun. Demek ayaldın bakıtı beyişi güyösünün razıçılığında olur. Şunçı sıylabay, özüne teң albay, sözüne kayış aytıp, андай болбойт. Ayal kişi güyösünü ошо güyögө turmuşka bергенден кийин эми эркектер дагы зулумду кылбаш керек. Бирок Кур'анда ар-rijal qawwamun 'alan nisa, erkekler ayaldarga gözömöl, başkaruuçu. Allah Taala Kur'anda aytып койгон да. Namazды канча жаштан окууга болот? Айтып кетсеңиз дейт. Намазды пайгамбарыбыз айткан 7 жаштан балдарга үйрөткүнө деген. 7 жаш. 7 жаштан үйрөтүп кое бериш керек экен бала кыздарга. Мейли чала окуйт, дарат алат, дарат албайт. Бала да окуп туруп кетип калат, басып кетип калат. Кыжалат болбоңуз. Аралаштыра бериңиз. Жай намаз менен сиз менен кошо тура берсин. Тияк бияк болуп. 10 жашарга келгенде кичине акыл эсине келип калат. Окубай тияк бияк кылса пайгамбар айткан бир аз уруп койгула. Катуу эмес, башына эмес. Путуна, көчүк жагына азмас неме кылып. Сиздин сүрүңүздөн намаз таштабасын. Балагатка толуп калгандан кийин Кудай кааласа нары жакшы болуп кетет. Менин күйөөм төркүнүмдө той болсо, чакырса барбай коет. Кантип аралаштырсам болот? Эми тууганчылык мамиле, сила рахим деп коет туугандар. Ошол жалгыз эле абаларыңыз, тайкелериңиз эмес. Мына биздеги дайыма айтабыз, ата журт, тага журт, үчүнчүсү кайын журт деп коет. Булар да сила рахимге кирет. Сила рахим дегени
Булар да кирет тугандар. Ошон үчүн Куда сөөктөр менен да жакшы мамиледе болуш керек. Бул шариятыбыздагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы. Куда сөөк менен да жакшы мамиледе болуш керек. Эгерде жакшылык жамандык болсо барып коюш керек. Албетте бай исрапкерчиликке анан 5-6 саат тойго андай деген шариятыбыздагы жок нерсе. Бирок каттоonu үзбөй биздин өзүбүз мисалы жакшылыкка жеткен болсо жакшылыгын бөлүшүп, кайгы жеткен болсо кайгысын бөлүшкөн мусулмандын мойнунда милдеттер бар. Өкмөттүн машинасын менен ишим чыкканда укам айдайт, 1-2 күн айдайт, айлыгымдан береминби дейт. Машалла. Өзүңүздүн эгерде ошол 1-2 күн айдаганда эниңиз деле ошо өкмөттүн иши менен жүргөн болсо анда мейли иштек эмес. Анан эгерде таксовать этип же барышка өзүнүн жеке кызыкчылык иштери болгон болсо анда берип койгон жакшы болот. Эгерде ошол мисалы карап туруп айдап атканда бензинин өзгөчө айтканда өкмөттүн бензини боло турган болсо. Менин бир чоң абам бар, бир аз бай жашайт. Ошого ассаламу алейкум деп көчөдөн көрүшөйүн десем, түкүрүп өтүп кетет. Не кылыш керек дейт. Астагфирулла. Эми жөндөн-жөн түкүрбөсө керек, мүмкүн ортоңордо бир нерсе болгонда. Ошон үчүн ортодогу маселени биринчи тазалап коюш керек. Кечирим сурап коюш керек, эгерде силерден кеткен болсо. Анан кийин ал киши дагы салам айткан кишиге түкүрүп андай болбойт. Туугандар мындай, саламдашуудачы биринчи салам берүү сүннөт. Саламга алек алуу, жооп берүү важип бул. Биринчи салам берип коюшуңуз мындай сүннөт да. Сизге бирөө салам бердиби? Болду. Эми салам кайтарыш сиздин мойнуңузда милдет. Сизге жагабы, жакпайбы? Сиз Кудайдан коркуңуздагы, мойнуңуздагы милдетти аткарып коюңуз. Ва алейкум ассалам деп коюңуз. Будан эч нерсе кетпейт. Айтпай койсоңуз күнөөкөр болосуз. Күнөөкөр болосуз. Мамиле кылбай эле коюңуз. Барды келди кылбай эле коюңуз. Ушунчалык эле урушуп кеткен болсоңор, бирок салам менен дуаны таштабаш керек. Пейил келишпей калат. Кээ-бирлер айтып калат, жылдызы чыкпай калыптыр дейт. Мейли, ар кандай адамдар, ар кандай пейилде бардыгы менен бирге боло бербейт. Бирок ошондо дагы мусулманчылыкта эки нерсени таштабаш керек. Салам жана дуа. Мамиле кылып чогуу сода кылбай эле коюңуз, болду. Ортодо келишпей калдыңарбы, акчаны алдыңар, азайтып койду, ар кандай деген сөздөр көп болуп калат. Мейли иштек эмес. Бирок алды бердин токтотсоңор дагы салам менен дуаны токтотпош керек. Апалар, анан кийин кээде мындай да, сиз салам бергенде тиги салам албай койсо, кыжалат да болбой эле коюңуз. Мойнуңузда бир сүннөттү аткардыңыз, сүннөттүн сообун алдыңыз. Тиги салам бербей койсо өзү күнөөкөр болду. Аны салам сизге бербей койгон менен жанында периштелер сизге салам берет. Андан сиз кыжалат болбой эле коюңуз. Салам айта бериңиз кайрачы. Бул бир салам берсеңиз салам берип койсо кээ бир адамдар болду дейт. Не мен буша кайра салам беремби? Мен ким, ал ким депчи. Деп ана уже кичине текебир жүрөккө келе баштайт да. Пайгамбар ошон үчүн айтканда: "Аль-бадиу бис-салам бария минал кибр." Ким биринчи салам берсе, текеберликтен таза болот экен ошол айткан. Ошон үчүн саламдашканда биринчи салам бергенге жарыш керек экен. Эгерде текеберликти жок кылам десеңиз. Көбүнчө текебер адамга да мага салам берсин деп турат да. Апалар жөндөн-жөн эле уруша берсе, эмне кылыш керек дейт. Кызмат эле кыла бериш керек. Апалар жөндөн-жөн уруша берсе, кызмат кылыш керек. Мен усталык кылам. Туугандарымдын үйүн салып берсем да бир тыйын бербейттер. Малымды багып, менден акымды бер деп сурайттар. Менин уста акым кандай болот? Жок, ал бериш керек. Тууган болгондо дагы тууган караңыздар. Кээде бир кызмат кылсак шариятыбыз ушунчалык таза да. Бир тууган болсоңуз дагы кызмат кылсаңыз акысын берип коюңуз. Эгерде ал өзү айтса, менин кылган кызматым мындай бекер, белек, жардам катары деп элечи, анда эчтеке эмес. Бирок эгерде анын убактысы жок, сиз убакытта кызмат кылып келсеңиз акысын бериш керек. Башка бирөөнү кызмат кылдырсак, андан көп акча беребиз.
Биз атайы өзүбүздүкүн алып келебиз да, акчасын аз бермек турсун, вообще бербей коебуз да. Я бул болбойт, бул мамилеге жакшы эмес болчу. Наоборот, туугандарга башка бирөө 1000 сомго берсеңизчи, тууганыңыз кембагал билесиз да, ошону чакыртып иш кылдырсаңыз 2000 берип коюңуз ага. Акысын дагы берген болосуз, тууганчылык да кылган болосуз. Анын бай жүзүн уялтпаңыз да. Сиз байсыз, тууганыңыз кичине кембагал, аталаш туугандары бар, энелеш туугандары бар, апаңыздын туугандары бар, атаңыздын, жашы кээ бир адамдар өзүнүн бир тууганына деле карабайт. Ушундай доор болуп калды азыр. Өзүнүн бир тууганын да ал ачка кызыктырбайт дейт, болду. Көбүнчө аялдар себеп болгон да. Болсо мынчалык барбайт эле. Ошондой эле эжесиңдилер, күйөөлөрү башкалары, андай болбош керек. Эгерде Кудайым туура сизге рызкыңды көбүрөөк берди. Сиз турмушка чыкты, жакшыраак жерге турмушка чыгып калды, жакшыраак жерден үйлөнүп калды. Булардын турмуштары жакшы. Экинчиси кичине тагдырында ушундай болуп калды. Кембагалыраак, анча-мынча иши жүрүшпөгөн, оорукчаныраактар түшүп келип калды. Бул бактысыздыктын белгиси эмес да бул. Наоборот, ошондой моменттерде аз иш кылганга 2 эсе кылып берип коюңуз. Тууганчылыктын дагы сообун аласыз. Акысын бергендин да сообун аласыз. Да. Куптан намазын эле окуйм. Кабыл болобу же кабыл болбойбу? Эми кабыл болот, калганы кабыл болбойт. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа ниет кылганда 5 ниет кылып коюш керек. Баштаганда куптанды баштасаңыз, машаалла, акырын кошуп кете бересиз. Мен күйөөмө жардам берейин деп иштесем болобу? Жерибиз жок, ошого байланыштуу ага жардам берейин деген. Болот, неге болбойт? Аял кишилер деле иштесе болот шариатта күйөөсүнө. Бирок күйөөсү менен чогуу эле болуп иштесин. Өзү башка жакта, күйөөсү башка жакта, иштесе мейли. Аял келиндери, кыздары менен иштесе Швейцарияда жана башка нерселерде болот. Бирок башка жоочун эркектер менен өзүнчө болуп иштеген болбойт. Башка жагын да ойлош керек да. Бир пайданы ойлойбуз, 10 зыянды ойлонбойбуз да эч качан. Бүгүн түшүндүрсөң түшүнбөйт. Кийин түшүнгөндөн кийин ал акча менен сатылбай турган нерселер бузулат да. Акчаң бардыгы бекер болуп кала турган нерсе болуп калат. Пайгамбарыбыз айткан, бир эркек менен бир аял жоочун никесиздер турса, үчүнчүсү сөз шайтан болот. Сөз шайтан болот. Азыр тим боле. Кыз жигит болуп жүрүүгө болбойт экен деп классташтарыма айтсам, мага бул чын эмес. Анан сен өмүр бою бойдок өтөсүнбү деген жоопторду беришет. Эмне кылсам болот? Ал чын эмес экен ал. Эмне иште бир айтып койду да. Мындай. Кыз жигит болуп жүрүүгө болбойт. Классташтарда, курсташтарда аралашып, отуруп, тияк-бияк неме кылып, ал мурдагы биздин динсиз, имансыз жашообузда болуп калган. Адамгерчиликтен тоспойт эч ким, адамгерчиликтүү болуш керек. Бирок маселе ал адамгерчиликте эмес бул жерде. Маселе адамдын напсисин кумарын кандыруу, арам жол менен байланыштарды түзүү болуп атпайбы? Ошол арам жол менен байланыштар түзүү шариатка жакпайт. Сизге дагы, тигиге да зыян. Сиздин үй бүлөңүзгө дагы зыян, ошол классташ кызыңыздын үй бүлөсүнө дагы зыян. Алла бекер тыйган жок. Динибиз таза дин. Адамгерчиликтен тыйбайт, дагы айтайын. Салам, дуа, кандай үй бүлө бала чака жакшы, ал бөлөк нерсе. Бирок шайтан азгыра турганын унутпайлы. Ал шайтан бизден акылдуу. Имандуу эле эмес да, шайтан бизден акылдуу. Шайтан бизден билимдүү. Шайтан бизден данышман. Бизге караганда ал билимдүү, акылдуу, имандуу эмес да. Ошол жактан эле тайган да ал. Так ол шайтан жөн эле урат ал. Менин атам иштебейт. Анан бизге акча таппайсыңар дей берет. Жашым 16-да. Бул туура эмес. Бүгүн деле бир ушундай окуя неме кылды. Өзү эч нерсе кылбайт экен, аялын деле урат экен, кызын деле урат экен, баласын деле акча таппайсыңар деп эле. Кээ бир эркектерге таң каласың.
Колундан келбесе башка бирөөнүн кылганына шүгүр кылып акырын тапканын берген жашап, зачем уруп тепкилеп, канча жыл болду дейт. Аларды угуп турсаң таң каласың. Апасы келер ишкилет, болгондо да теп, урат экен. Балдар уже чоңоюп, мына неме боло турган болуп калды. Жерибиз жок дейт. Кичинекей бир эмеде турганбыз, мурда алайлы десек болбойт дейт. Карындашымды да ушундай урат дейт. Силер анан көрөк өлүп эле калбайсыңарбы, асынып албайсыңарбы? Машинанын астына жүгүрүп кирип кетпейсиңерби? Ушундай сөздөрдү айтат экен да. Тооба кылдым. Ошон үчүн дайым айтабыз, туугандар, биздин бактылыгыбыз динде, бактысыздыгыбыз динсиздикте. Бактысыздыгыбыз динсиздикте. Ошон үчүн намаз окойлу, динге келейли. Ачка болсок да бактылуу болобуз. Пайгамбарыбыз ичине таш байлап алып бактылуу болгон. Өмүр бою катар 2 күн тамак жебей бактылуу болгон. 3 ай суу менен курма жеп бактылуу болгон. Бүгүнкү күнү бизде бомждар 1 ай ачка эмес. 1 жума ачка эмес. Бүгүн биздин кийимдерибиз бүтүн, туугандар. Жылуу жерлерибиз бар, тамак ашыбыз бар. Мен аялымдын айынан ден соолугумдан айрылып калдым. Андан өч алсам кандай болот? Болбойт. Анын айынан ден соолугу айрылып кала турган акыл эс ошого чейин иштеш керек эле да. Өч алуу болбойт. Биздин динибиздин чакырыгы ла тахун ман ханак. Ким сага кыянат кылса, ага кыянат кылба. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу. Уурдаба, башканы ууру тутпа мына. Алдаба, алданба. Коркутпа, коркпо. Биздин динибиздин баалуулуктары ушундай. Бирөөгө зыян кылба. Ошол эле кезде өзүңө зыян койдурта кой, зыян бертет деп койбо. Токто. Мен алдабайм го, ошол эле кезде алданбайм дагы депчи. Бирок биз алданып кала беребиз. Алданып калган деле жаман эмес, алдаган жаман да. Анын акысын Алла Таалам берет, ал сөзсүз. Жолдошунан көңүл калса эмне кылуу керек дейт. Шариятыбызда мындай кылганда эмне үчүн бир талакты айткан? Эки бөлөк жашап, кичине баягы ачуулары кичине суусун деп. Кичине эстерине жалгыз жашап көрсүн деп. Жашоонун ылдый өйдө турмуштарын салыштырып, анан кайра баш кошконго, эгерде кой, эми баары бир кемчилдик болот экен. Адам баласы деген бул кемчилдиктин жыйнагы экен. Ошо кемчиликтер менен чогуу жашаш керек экен деп ынангандан кийин бир нике менен кайра башын бириктирип коет дагы, силерде дагы эми этияттагыла деп күйөөсүнө эскертип берип коет. Сен бир талак колдон кетти, бир пуля колдон кетти, экөө калды, эми этиятты айтып коеюн деп башына бириктирип коет. Сразу эле келип 3 талак 10 талак деген жок бизде да. Демек жолдоштон көңүлү калса эмне кылуу керек? Кечирим сурашып эле, кайра өткөн нерсени эстеп чукулай бербей, көз жумуп коюш керек. Дагы жакшы сөздөргө өтүш керек. Жакшы мамилеге өтүш керек. Чын жүрөктөн кызматка өтүш керек. Көңүлдү көтөрө турган сөзгө өтүш керек. Тил жаман экен да. Башынан алтын куюп атсаң деле, тил менен бир айтып койсоң, ох. Анан көрөк алтын куйбай эле ушу сөздү мага айтпай эле койсо болмок дейм. Алтыныңдын деле кереги жок. Норка тумагың деле, шубаң деле кереги жок. Мындай кан сарайың деле кереги жок. Мага жылуу эле сөзүң керек. Элестетип көрүңүз, ушундай кан сарайга киргизип аялды. Башынан бутуна чейин алтын кылып салдыңыз. Тилиңиз менен жүрөккө уруп салдыңыз, элестетиңиз. Ал үйгө батпайт ал. Жер ачылса кирип кетейин дейт. Анан көрөк, ошон карабайсызбы? Ошондой нерсени кылбай эле жылуу сөз эле сүйлөп коюң. Андан өткөн дары жок, андан өткөн вакыт жок. Бизде бүгүн ушундай да. Иш жакшы кылбайбыз да, жакшылык кылбайбыз. Кылсак милдет кылабыз да. Биринчи жакшылык кылбайбыз, кылсак артынан милдет кылабыз да. Ошон үчүн туугандар, жакшылык кылышыбыз керек. Бирок артындагы милдетсиз эмес. Милдет кошто болсун да. Зыян жеткирүү болбосун да.
Көңүл калса ошондой. Келиним ооруп апасыныкына кеткенине 3 айдан ашты. Балам Россияда, кудагыйым акча сал, ушул жактан жөнөтөм дептир. Балама ушул туурабы? Келиним ооруп апасыныкына кеткенине 3 айдан ашты. Менин ооруп аткан болсо, өзүнүн апасы караганда эч ким карай албайт дейм. Баласы Россияда отурган болсо, жөнөтөм десе туура эле, акча салса акырын жөнөтөт да. Аялы күйөөсүнө көп эркелесем эмне болот? Эркелегине чыдаган үчүн дагы сооп берилеби күйөөсүнө дейт. Жакшы эми. Өзү мындай да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизди деле эркелетет эле. Айша энебиз деле пайгамбарыбызга эркелейт эле. Анан ушундай сүннөттөр бар эле. Айша энебиз менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жарышкан күндөр болгон. Жарышасыңбы? Жарышам да. Жүгүр кеттик деди. Жаңы үйлөнгөндө Айша энебиз пайгамбарыбыздан өтүп кеткен. Пайгамбарыбыз калып калган. Караңызмы үй бүлөлүк кандай көңүлүн көтөрүү нерсе да. Бир топ неме болгондон кийин Айша энебиз да мына эт алып калгандан кийин да бир күндөр келип калды, пайгамбарыбыз айтты: "Жарышасыңбы?" "Жарышабыз" деди. "Да, кеттик." Жүгүрдү. Айша энебиз калып калды. Пайгамбарыбыз өтүп кетти, айтты: "Бирге бир болду" деди. Мына көңүлүн көтөрүү бүгүнкү күндө кандай? Кээде үйдө тамак, кээде бир жерге алып чыгып коюп, кээде бир жерге конокко барганда, жерге бүгүнкү күндө ашканалар. Көңүлүн көтөрүү деген да бар да, ал деле инсан. Туурабы? Биз ал эмес карап туруп мына неме. Кээ бирлер ит баккандары бар, ат баккандары бар. Ат баккандарга эме айтайын, ит бакканын айтпайлы. Ошонун көзүнө эле карап турат. Ушуну мес алдырышым керек, ушуну жуундурушум керек, ушуну бастырышым керек, ушуну тапташым керек, ушуну мындай кылышым керек. Аял кишини да ухаживать этиш керек да. Ага дагы ал дагы ушундай бир көңүл бурганды, көңүл көтөргөндү талап кылат да. Андай эмес да. Бардык эле, мисалы адамчы. Ошон үчүн иншалла тасалар жылуу сөз сүйлөйлү. Үйдө эң кичүүсү калсын дегенби же эң чоңу деле болот го, кандай болот дейт. Чынында үй маселеси көптөгөн элдин көйгөйү. Биз мусулмандар, бул башка суроо экен. Шариятыбызда бизде мындай неме жок, эң кичүүсү эң чоңу дегенчи. Бирок биздин каада салт адатыбызда кыргыз элинин эң кенжеси, кичүүсү ушу ата эне менен калат. Ошол үйдү карайт. Ата эне деле бул дүйнөнүн түркүгү эмес да тура бергидей. Эртеге көз жумат. Ошонун аркасында очокту улай турган бир баласы калып мурдатан ушундай болуп келген. Бул жаман эмес. Мураска бөлүнгөндө эгерде ата эне ушул баланыкы деп тирүү кезинде чечип койсо, ал үйдө эч ким талаша албайт. Ал сарайды же ал кайсы малды бөлүп берсе эч ким талаша албайт. Тирүү кезинде буга тийишпей эле ушунуку биз бердик буга деп өткөзүп койгон болсо, сөзсүз кагаз түрүндө болбосо дагычы, анда ошонуку боло берет болду. Эгерде андай кылбаса, анда мураска бөлүнөт. Чынында үй маселеси көптөгөн элдин көйгөйү. Биз мусулмандарга ипотека үй алсак болобу? Ипотека үй алса болот. Мына бүгүнкү күндө бир топ банктарда дагы, Экобанктан башка дагы, Эко Исламик банктан башка дагы ипотекага атайы ислам принцип каржылоосу бар. Ошо менен берип аткандар бар. Аларга чыгып кеңешсеңер болот. Карыздан кутулбаса, намаз кабыл болбойт дегендей уктум, кандай болот деп. Жо, намаз кабыл болбойт эмес, эми намазга сооп, эгерде карызынан кутулмайынча намаз кабыл болбойт деген кеп жок. Эгерде бирөөнү зулумдук кылып акчасын алып койсо, бир намазга бизде фик китептеринде бир сомго канча деген 100 намазды бергенге туура келет дейт. Ошон үчүн бирөөгө зулумдук кылбаш керек. Эми карыз болсо, карызын бергенге кутулганга эртерээк аракет кылыш керек да. Карызы бар киши кийимдин үстүнө кийим албасын. Тамакты жыргап, ар кандай тамак жеп, пепси-колаларды ичип, таксилерди чардабасын. Карызы бар киши анан көрөк ошого кеткен расходторду топтоп, аз болсо да карызына берсин. Жана дуа кылсын. Аллахым ушу карыздан куткарсын депчи.
Анан бул чардап жүрөбүз, анан каягынан карызы неме болот. Мен уйларды жасалма жол менен уруктандырам. Ушу ишимли шарият жолу кандай? Болот. Болот. Биздеги макру деген жери мындай. Мисалы айгыр коет го. Ошого мисалы акча алып туруп анан неме болот. Мисалы эми урук, ал уруктан болобу, болбойбу Кудай билет экелечен. Ошо акчага алыш болбойт да. Анан көрөк бунун бир жолу мындай. Бир бука алсаңыз, же кочкор алып өзүңүздүн койлоруңузга коёюн деп атасыз. Же болбосо айгыр алып коёюн деп атасыз. Мейлиби? Вот ошо койдуруш үчүн акча берген болбой калат. Макру болуп калат. Макру болуп калат. Аны кандай? Анан көрөк ал кочкорун бир 10 күнгө арендага алыңыз. Айгырын бир 10 күнгө аренда алыңыз. 10 күнгө. Ошо 10 күнүн ичинде коюп алыңыз. Койдурган үчүн эле эмес да, түшүнүңүздөрбү? Ошондой болсо бир жолун чыгарса болот. Так шариятыбызда тыюу салынган жери бар. Эки аялдуулук боюнча күйөөсү биринчи аялын жакшы каралашпаса, биринчи аялы күйөөсү менен ажырашканга укугу барбы? Ажырашканга укугу жок. Жакшы карабагандыгы үчүн күйөөсү жооп берет кыямат күнү. Бирок бул жакшы карабай койду деп туруп ажырашып кеткенге укугу жок. Эми жакшы карабагандай, ал тамак ашын берип аткан болсо, кийим кечесин берип аткан болсо, келип төшөк маселесин камсыздап аткан болсо, келип жатып аткан, карап аткан болсо, бул карап эле. Кандай жакшы карабай койду деген эми. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы жубайларына убакыт бөлүп берет эле. Я Алла, мен бөлүп бергеним ушул. Бирок эми жүрөктөгү сүйүү аны бөлүштүрүш кыйын да. Бирөөгө көбүрөөк, бирөөгө азыраак. Исламдагы биринчи ушул эки аялдык маселесин адилеттүүлүктү койгон да. Бул болбосо кереги жок деген, токтот деген бардык. Адилеттүүлүк болбосо кереги жок, токтот деген бар. Сабыр кылып, жаштакай туура түшүнүк менен эме кылыш керек, Кудай кааласа. Жакшы болот. Менин эним Москвада иштейт. Анан мен үй алганда акчалай жардам бердиле. Анан мен сенден карыз болдум десем, жок, менден жардам деди. Ошого кандай карайсыз? Жакшы анда. Жардам болсо карыз эмес бул. Жардам десе бул карыз эмес. Азыркы учурда бардык эле сатуучулар өздөрү товарларды сатып алып келип, андан кийин башка жака алып барып, 2 эсе кошуп сатышат. Бул нерсе калыс эмес деп ойлойм. Сиз буга кандай карайсыз дейт. Оптом алып розница саткандар, бүгүн бир жерден алып, ошомса Дордой базардан алат дагы, кичинекей дүкөндөргө алып чыгат. Же болсо чоң базарлардан алып барат дагы, өзүнүн дүкөндөрүнө алып туруп коюп сатат. Бул ырыска адал эле ал. Бул адал эле. Болбосо сиз ошол жерден Дыйкан базарга барып эле ала бериңиз, ал эмне? Фрунзеге кирип эле коңуз, башка дүкөндөрдө кичине кымбат, билесиз. Бирок кичине машаккаты бар да, эртең менен барыш керек. Айдан алып келиш керек, узак, очередь күтүш керек, машина коюш керек, бир топ маселелер бар. Эчтеке эмес. Бир эле нерсе ар жерде сатылышы мүмкүн, ар акчага. Караңыздар. Мисалы, ушул бир буюм мына. Бир дүкөндө 100 сом, бир жерде 150 сом, бир жерде 200 сом, кааласаңыз алыңыз, кааласаңыз албаңыз. Мен мисалы канча ушуну мисалы мен 100 сомго алдым да, 1000 сомго сатам, бул менин ыктыярымда. 10 эсе кошуп сатсам дагы менин ыктыярымда. 100 эсе кошуну. Мына айттым да, ушу $1 миллион аласыңбы дедим. Мен өзүм каалашым жок ошо берем, мен өзүм мүлкүм бул. Ал мага айтпасын да, бул өзү $100 турат го. Эмне сен 1000 албай эле кой, сени ким кыйнап атат? Просто ала турган болсоң айтып атам $1 миллион деп мисалы. Болбосо албай эле кой. Сен эч ким кыйнаган, бул менин мүлкүм да бул. Кааласам бекер берем, кааласам бербей эле коем сага. Кааласам $1 миллион берсең деле бербей коем депчи. Андай деле кыла койт го мисалы, эми айтам да. Ал мүлк өзүңдүкү да. Шарияттагы баягы ушул маселени текке кара, мындай кандай десем, буудай маселеси, адамга зарыл болгон тамак аш маселесин учурдан пайдаланып сактап туруп, эл ошо кымбаттап саткан, ошо тыюу салынган.
ушул нерсени. Бунсуз жашоо барбы жокпу? Боло берет. Бизде мисалы будайсыз, нансыз жашоо мүмкүн эмес да. Ошол жерден карап туруп анан кийин кымбаттатып кое турган болсоң, билесиң, булар аргасыз баары бир менен алат ушунчага деп турупчу. Ошону пайдаланып кымбатты көтөрүп койгон болот. Ошон үчүн шариятыбыздагы эркин берген, биздикичи капиталисттерге окшош эркин берген. Ошол эле кезде социалисттерге, бизде коммунисттерге карап туруп, кодум кээ бир нерселерди монополияга бекемирээк мамлекет өзү колуна алган да. Аны башка элге таштап берип койгон эмес. Элдин эң бир зарылчылыктары кайсы мисалы? Май, буудай ун, бензин деп кой. Буну мамлекет өзү контроль кылыш керек, чтоб бири-бирин исем мураларга эме болуп кетпесин да. Кийимгече сиз Америкадан алып келиңиз, сиз Япониядан кийим алып келиңиз. Мисалы мебель деп айтайлы. Сиз Германиядан, сиз Италиядан алып келиңиз. Четтен алып келип зарылчылык бүтүргөн, бул ырыскыланган деген. Буга макталган бул. Молодец азамат. Элибизге кандай нерсе керек болсо, бизди бүткүл ааламга тиги эме кылбай, кыдыртпай, ал Кыргызстанга алып келип берип атат бул. Өзүнө кааласаңыз бирок алыңыз, кааласаңыз албай эле коюңуз. Ал ыктыярды да. Албай эле жашасаңыз жашооңуз өтөт. Бирок бүгүнкү тамак ашсыз мүмкүн эмес да. Ошондой эле дары-дармектердин маселеси дагы. Так. Менин келиним 4 жылдан бери Москвада иштейт. Балдарына карабай 3 баласы бар. Былтыр келгенде балдарын алып барып берсем, албай койду. Эми күйөөсү үйлөнө берсе болобу? Бирок экөө ажыраша элек. Күйөөсү жашайым десе, ал болбойт. Болбой жатат. Күйөөсү үйлөнө берсе болобу? Ошол боюнча айтып кетесизби? 3 баласы болгондон кийин жашнакай Аллага шүгүр кылып эле жашабайбы? 3 баланы төрөө деле оңой эмес. Канча убакыт өтөт, канча нерв, оңой ден соолук кетет. Булар кызык мындай. Албетте үйлөнөм дей турган болсо, ол аялынан сурап, аял уруксат бергенден кийин үйлөнө турган маселе жок ал. Аялдар талак алмайынча башкага чыга албайт, иддас өтмөйүнчө. Күйөөлөрү ала берет ал. Эркектер ала берген, алар уруксат бар, шариаттын талабы менен туура аткара турган болсо да. Мына жерде эми мен ойлойт элем, тиги мына биринчи 3 баланын эмесинен балдары берсем албай атат деп, ал кандай албай атат? Өзүң төрөгөн бала, өзүң чоңойткон, сенин балдарың. Балдар кандай мамиле кылбаш керек да. Ошон үчүн ар жакта эле жүрө берген, кечиресиздер, ар нерсени жеп жүрө берген, ошондой кичине балага мээрим болбой калат, билесизби? Кандай кылбаш керек да? Акам аялы менен таарынышып кетти эле. Аялы бирөө менен жүрүп, акам аялын эстеп, үйгө отура албай кыжалат боло берет. Аялы кыргызчылык кылып койгон деп ойлойбуз. Эмне кылсак болот? Имансыздык да булардын бардыгы. Ошон үчүн дайым айтабыз да, туугандар. Бүгүн коомчулукта динсиздиктин кесепети өзгөчө үй бүлө маселесинде өтө чоң да. Өтө чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин унутпайлы. Силер ата-энеңерге кандай болсоңор, бала чакаңар силерге ошондой болот. Силер башкалардын аялдарына кандай болсоңор, силердин аялдарыңар башка эркектерге ошондой болот. Эми өзүңүз жол тандай бериңиз. Балдардан урматсый көрөм дей турган болсоңуз, ата-энеңизди урматтап калың. Аялыңыз башка эркектерге менен тигинде ою бузулбасын десеңиз, өзүңүз дагы башка аялдар менен оюңуз бузулбасын да. Ан үчүн гана анчын Алла Таалам ак никеге мен берген, таквалыкты берген, үй бүлөдөгү ынтымак, үй бүлө институтун куруу, буну бекемдөө, бул чоң нерсе да. Тилекке каршы азыр карасаңыз, бардыгы эле жарым жылаңач, бардыгы эле уятсыз, бардыгы эле бузукулук каяктан. Ушул бардыгы айнетти бар. Адамдын мээсин, пейлин, ниетин, жүрөгүн бардыгын айнтып бузутат. Жакшылык алып барбайт. Аллаху акбар. Бардыгын эле бир дарысы ыймандуулук болду. Эркектер мечит менен байланыш керек. Эркектер 5 убакыт намаз мечит менен байланыш керек. Багымдатты окудуңуз, түшкө чейин бошсуз. Иштеңиз. Түштө окудуңуз, асырга чейин бошсуз. Иштеңиз. Асырда окудуңуз, шамга чейин бошсуз. Иштеңиз. Анча-мынча иш калып кетти, шамда окуп куптанга чейин иштеңиз. Иштеңиз, адал иштеңиз.
Кечинде ар жерде жүрө бербей, үй бүлөгө барыңыз. Достор менен таң аты чакта отура бербей. Bir gün oturuңуз, 2 gün, эми болду да эми. Bir айла келер кечке канча ушундан болсун. Үй бүлөгө каралаш керек, барыш керек туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей. Дүйнөдөгү эң мыкты адам, жашоосун 3кө бөлгөн. Bir bölügü Allah menen, bir bölügü үй бүлө бала чакасы менен, bir bölügü el menen. Allah menen, Allah'ın hukukunda da kemçilik getirбей, үй бүлөлүк hukukta da kemçilik getirбей, elge болгон бак мойнунда жоопкерчилик милдетинде аларга дин жеткирүүдө кемчилик кетирбей. 3кө бөлгөн. Bir тараптуу болуп эле, үй бүлө бала чака деп эле Алланы унутуп калган, бул дагы болбойт. Ушу берилип кетип Алла Таалага ушу динине деп саардан кечке зикир мечиттен чыкпай даватка барып кайра келип мечитке отура берип, үй бүлө бала чака не болсоң ошо бол. Бул дагы болбойт туугандар. Демек бардыгына баланс керек болот. Динибиз ушул жакты караган. Кайненем абысынымдын кемчилдигин айтат. Абысыным кайненемдин кемчилдигин айтып арызданат. Карасам, эки жакта тең кемчилдиктер бар экен. Бирок абысыным жактан көбүрөөк катачылык кетип жатат. Ошол нерсени кантип туура наса айтып жеткирсем болот абысыным деп. Абысын эми мындай да. Кайненеге сиз көбүрөөк кызмат кылыңыз, ал дагы атандашып кызмат кылсын. Абысыныңызга жакшынакай түшүндүрүңүз, бул бизге кандай болбосун эне. Сиздин күйөөңүздүн жездемдейсизби? Ошону төрөгөн эне. Мына Кудайым сизге берди. Ал чоңойтtu, төрөдү, ак сүтүн берип кыйналды. Баардын жеткирип коюп, сизге подарок кылып берип койду. Эми сиз өмүр бою кызмат кылсаңыз да аз. Бирөө сизге ушунчалык жакшылык кылсам, эмне кылышыңыз керек? Туурабы? Ушул жактан жакшынакай сөздү айтып, анан негизи үйдө таалим болуп турсун. Имандын сөзү болуп турса, үйдө таалим, зикир, дуа, Кур'ан, намаз болуп турса, Кудай кааласа шайтан аралабайт. Болбосо шайтандын иши ушул. Абысыны, келини, кайненеси, ушунун кемчилдик, ушуларды азгыруу эле. Ушу менен токтоп калса го мейли. Коркунучтуусу ажыратканга, мушташка, бычак сайганга, өлтүргөнгө чейин алып барып атпайбы? Үй бүлөлүк зордук, зомбулуктарды көрүп, өзгөчө жаш балдарга, алсыздарга коркосун да. Бунун бардыгы динсиздиктен, бекерчиликтен, үйдө имандын таалими жоктугунан болуп келип жатат. Мен жолдошум экөөбүз эки жолго түшкөнүбүзгө 3 жыл болду. Мага талагын берген эмес. Жолдошум үйлөнгөн, никебиз бузулдубу? Мен да турмушка чыксам болобу дейт. Жок. Нике бузулган эмес. Сиз турмушка чыга албайсыз. Турмушка чыгыш үчүн ажырашкандан кийин, неге талак бергенден кийин, ошондон кийин гана идда деп коет, 3 айыз күтүп, андан кийин гана турмушка чыга алат. Эгерде экөөңү тең карап аткан болсо, себеп болбосо, жөндөн жөн талак сурай бербеш керек. Ден соолукка байланыштуу боюнан алдырган күнөө болобу дейт. Жок, боюнан алдырган күнөө болбойт. Эгерде ушу врачтар ден соолугуна, эненин ден соолугун эске алып, боюнан алдыра турган болсо, уруксат берилет. Бирок жөндөн жөн боюндан алдырса, анда күнөө болот. Менин кошунам арыкка кирдин суусун төгөт. Төкпө десем беттен алат. Эч кимди укпайт. Кээ бир адамдар ушундай экен тобагымда. Биринчиден өзү жаман иш кылат. Ошол жаман ишин эскерте турган болсоң, дагы арылдайт. Мындай болбош керек да. Эми арыктан башка адамдар суу ичип атса, кирди ошол жака төксө болбойт да. Эми кран боло турган болсо, башка ичип аткан ал жакшы. Анан эл колдонгондо элге зыян бербеш керек да. Ла дарал ва ла дирар. Зыян дагы өзүңөргө зыян кылбагыла, башкаларга дагы зыян кылбагыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде. Менин кошунам намаз окуйт, бирок үйгө келип көп ушак айтат. Ар бир адамдарды жамандай берет. Ушул жөндө айтып берип коюңузчу дейт. Намазы жакшылыктан, жамандыктан токтото албаган, намазы жансыз да. Намазы негеде көңүл буруп, намаздан максаты акимус салата ли дикри, Алланы эстеп,
Алладан коркуп өлүмдү эстеп окуй турган болсо, bunday намаз ушактан токтотуш керек эле. Бирок ошого биз берилип мээнет кылыш керек туугандар. Буга азыр биз айтып атканыбыз туугандар, бир гана ыймандын жолу, пайгамбарыбыздын мээнети, Алланын жолуна чыгып, даават кылып, өзүбүздү оңдоп, башкаларга жакшылык айтып, жамандыктардан токтотуп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, бул баарыбыздын мойнубузда милдет да. Ошол ар бирибиздин чөйрөбүз бар. Мына азыр карасаңыз, кайерден гана суроолор келип атат. Эл аралай турган болсок, бул бар да. Только бир молдонун эле иши эмес жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Ар бир мен мусулманмын деген адамдын иши. Акчаң тартыш болуп жатса, молдеке бекер дем молдого бекер дем салдырса болот. Акча тартыш болуп жатат, акча жок. Бесплатный молдо дем салып береби деген сөз. Болот. Дем салдырса болот. Эртең менен намаз окур алдында үйдүн ичинде дарат алса болобу? Эшик суук болот. Эч нерсе эмес, үйдүн ичинде дарат алса боло берет. О сиздин өзүңүздө жуунганыңызда. Мен экинчи аялы болом. Мага продукт алып келсе, мен анын балдарын ырыскысын жеген боломбу дейт. Жок. Аны багуу күйөөнүн милдети. Эч кандай анын балдарын ырыскысын жеген болбойт. Аны багуу күйөөсүнүн милдети. Сөөктү отко жагып салса, эттен чыккан сөөктү болобу дейт. Эми вообще-то мындай сөөктөрдүн бардыгын жерге берүү, жерге көмүп салганга туура келет. Жакшысы жерге көмүп салыш керек. Атам ичет, үйгө келип жиндейт, сөгөт, үйдү талкалайт, эмне кылсак болот? Эми ичкен абада адамда акыл жок да, калаган кыла берет да. Ичимдиктен токтотуш керек. Бир эле жол, даават. Мындан башка жол жок туугандар. Себеп чөйрөдөн тартып кетиш керек да. Ал жалгыз эле иче бербейт да. Достору бар, таанышы бар, поворот, ана буручта бирөө күтүп атат. Камоктун жанында бирөө бар. Наркы көчөдөн келет. Туурабы? Жалгыз эле неме боло берет, бирөөнү жумшайт. Бул солугуп калгандан мешитке алып келиш керек. Жакшынакай дааватка алып чыгыш керек. Буга ушу жанында туугандары күйгөндөрү мээнет кылыш керек. Эгерде эркек аялын таштап Москвага кетип калып, Москвада үйлөнүп алса, талак түшөбү? Талак түшпөйт. Бирок экөөнү тең карап алса, зулумдук болот. Күнөөкөр болот ошо күйөө. Күйөөм элдин алдында дайыма мени басынтып, калп сөздөрдү айтып жамандайт. Эмне кылсам болот? Субханаллах. Бул болбойт туугандар. Мындайда үй бүлөлүк маселелеринде тууган дайыма этияттаныш керек. Көбүнчө биз үйдө жакшыбыздагы туугандардын көзүнчө же достордун көзүнчөчү аялдарына мен кыйынмын дегенди көрсөтүш үчүн жумшап, анан сөгүп, анан өзүнүн кичине азмаз пантовать этипчи. Бул таптакыр болбойт бул мындай. Андай болбойт. Наоборот, аларга жакшы мамиле кылганыңыздын, жакшы мүнөздүү сиз адам экениңизди ошону көрсөтүңүз анан. Үйдүн ичине келгенде ылдыйөдө болгон вопросторду өз ара сүйлөшүп чечиш керек. Үчүнчү кишини угузбастан туруп, туура эмес кылган чакта дагычы, туура эмес сөз сүйлөп алган чакта дагы ошол жерде отурган туугандардын арасында какпаш керек эч качан. Туугандардын арасында насаат айтып коеюн деген, же болбосо мындай башкарып коеюн, же болбосо башкаруучу мен экенмин, ушуну билип койсун деген, булар таптакыр туура эмес. Так. Күйөөсү аялынын тапкан акчасын алып алса болобу? Аялы өз акчасын раз сурайт, раз сурайтын түшүнбөдүм. Күйөөсү аялынын тапкан акчасын алып алса болобу? Жо мындай. Ар кимдин акчасы өзүнүн мүлкү. Аны уруксатсыз иштеткенге болбойт. Аялыныкы, күйөөсүнүкү. Эгерде зекет фарыз болсо, аялдын мүлкүнө өзүнчө фарыз, күйөөсүнүкүнө өзүнчө фарыз болот. Аялдын мүлкү. Эгерде экөө чогуу таап аткан болсо, күйөө да кетет башында. Бирок туугандар, экөөнүкүн кээ бир аялдар бай. Алар өзүнчө зекет бериш керек. Күйөөсүнүн зекети анын зекети өтпөйт ал. Күйөөсү өзүнчө бериш керек. Баласы бай болсо, баласы өзү. Бир үй бирөөдө үйдөн эле кичине зекет чыгарып койгон, андай эмес. Ар кимдин өзүнө байланыштуу.
Мен столовойда иштейм. Ал жакта бизге акча төлөбөйт. Бизди 5 сомдон услуга алып иштегиле дейт. Бирок биз 10 сомдон услуга алабыз. Ушул адал элеби? Эгер 5 сомдон алсак өтө аз акча калат. Адал эмес. Баштан эле айтып коюш керек анда. Биз 5би, 10бу өзүбүзгө эле коюп бериңиз депчи. 5 деп эгерде ченеп таптакыр 10го болбой кала турган болсо, 10ду ала турган болсо, анда адал болбой калат. Адал болбой. Ошон үчүн жакшы сүйлөш керек. Ай, о 5 сом деген бул аз, өтө эле аз акча калат деп айтып тастар, ошого айтып коюш керек. Жолбосо анда силер айлыгыңарды көбөйтүп берсин. Айлыгыңар услугадан боло турган болсо, анда сиздерге болбоду дегенге мындай открытый, ачык, ыктыярдуу акча таба турган мүмкүнчүлүк берип койсун. Клиент качып кетип калбасын. Мейли бирок 5 сомдон силер дагы инсап кылгыла, карап көрөсүңөр. Бай түзүгүрөк болсо 10 деп айтып коесуңар деп. Короодо мал өлүп калса жесе болобу? Короодо өлгөн мал адал деп коет го дейт. Жок, адал болбойт. Короодобу, машинеде, каякта талада өлдү ал. Бисмиллах, Аллаху акбар деп муздалган жокпу? Арам кан ичинде калдыбы? Болду. Ал арам туган. Ал арам. Өлүп калгандан кийин муздаган кичине кан чыкса, өзүбүздү алдабайлы да. Жок, бул адал болду го деп өзүбүздү ишендирбейли да. Жалгандан. Менин кызым мектепте жолу салынып барса, уруксат бербей жатат. Кимге кайрылам? Жок, уруксат бериш керек. Өткөндө деле айттым. Бизде азыр бүгүнкү күнү мыйзам боюнча конституцияда жолук салып барбасын деген тыюу жок экен туган. Ар бир адам окууга, албетте директорлор менен, мугалимдер менен тирешпей, кармашпай, жакшынакай сөз менен, кыздар деле жолук салып барса эмне ал? Ал шапка эле кийип барып атпайбы элдин? Эмне тапканын кийип барат да. Кызык эле ушу кээ таң каласың. Андан көрө билимине көңүл бурбайбы? Саатына көңүл бурбайбы? Келгенден кийин жакшы тарбиясына көңүл бурсун, ден соолугуна көңүл бурсун. Бир ак жолугуна эле келер кечке эле асыла берип эле. Киргизбей эле тияк бияк. Ушу жолу салса эле эмне бол? Ислам мамлекети болуп кетеби экен. Ал кишине уяттуулугун, өзүнүн ар намысын, үйүндө киши таалим тарбия, кишине жакшынакай болуп барып атат да. Жылаңач барганга баары бир. Арам иштер болуп атса аларга баары бир. А мындай жолдор менен болсо, шайтандын жолу болот. Бул жакшы эмес туганда. Анан көрө ошо директорлорго да Алла таалам инсап берсин, мугалимдерге инсап берсин. Хотя бы таксар мындайда биздечи. Өзүң жаман иш, жакшы ишти кыла албасаң, башка бирөөнүн жакшы ишин ыра көрүш керек да. Мен сигарет чегип атат мейли. Өзүнө зыян кылып атат, өзү деле билет. Бирок башкаларга сигаретне реклама кылбай эле койсун, башкалар зыян кылып негарат эми. Ошондой эле бардык ишти. Жакшылык кылайлы. Кыла албасак, башканын кылганын көрө алайлы да. Бизде ушундай болуп калды. Мен жакшылык кылбайм, бул да кылбасын да. Бул адамгерчилик эмес бул. Бүгүн биз жоомарт адамды мактабагандык, сараңдык деген сөз бар. Жакшыны жакшы деп айта билиш керек. Кыйынды кыйын деп биле айтып билиш керек. Тазаны таза деп билиш керек. Ошол мисалы келип жакшы мектепте окуп атса, анын бир кичинекей ак жолук ушу материалы эмне сизге, эмне кыйнады ушу сизди? Эми Алла баарыбызга инсап берсин да. Кайненем күйөөмдү акең менен эжеңе жардам бер. Кайненем күйөөмдү акең менен эжеңе жардам бер, акча бер деп каралаш дей берет. Мен эми мүмкүнчүлүгүнө карап жардам берсин, тууганчылык мамилени үзбөсүн. Эгерде күйөөсү башка аял алып үйдөн чыгып кетсе, анда аялына талак түшөбү? Аялына талак түшпөйт. Аялына талак бермейинче, ажырашмайынча талак түшпөйт. Аял киши иштеп күйөөсүнө машина алып берсе, анан күйөөсү тетири жолдо жүрсө, аял киши алып бергенин милдет кылса болобу дейт. Жаман жолго жүрө турган болсо алып бербей эле коюш керек эле башында. Ошонусун билип туруп, анан көрөк намаз окуса, имандуу жолго түшсө, мейли балдар чоңоюп калды, балдар менен карлашып анан алып берсе деле мейли эле. Милдет кылган бирок жакшы эмес. Кылган сооптордун баары да текке кетет. Жолдошум үйдө эле мал карап, иштеп, акча тапканга шарт жок.
үйдө эле мал карап акча тапканга иштеп акча тапканга шарт жок. 2 кызыбыз бар. Пособия эч нерсе албайбыз. Мектепке ишке кирип иштесем арам эмеспи? Жолдошуңуз эле мектепке болбот дегенде кароолчу болуп иштеп алсын. Келип бир иштеп болбоду дегенде мисалы бир кичине иштер болот да. Сантехник деген бир иштер бар, кичине кесип үйрөнүп болбоду дегенде кароолчулукка андай деле кесип деле кереги жок. Кароолчулукка просто ушу уктап калбай эле карап турса эле болду да. Басып нары бери жүрсө эле. Жолдошум аялдарга өтө жакын, боюмда бар. Аягында жардам бергенди билбейт. Аялына жайда жардам бергенди билбейт башка. Жакшы эмес булардын баардыгы эле ушу бир суроодан туугандар. Мектепте мугалимдер кийимге карап мамиле жасашат. Кымбат кийим, кымбат буюм кийгендерге башкача мамиле жасашат. Ушул туурабы дейт. Туура эмес. Чында эле бүгүндө эле тойлордо деле эң биринчи өзү тойлордо эң кембагалдарды чакырыш керек экен. Биринчи список тойлор өзү ошолор үчүн. Байларга күн сайын эле тойда. Саар курсагы ток, түштө курсагы ток. Депутаттарды ол саар, түштө, кечинде булар бар дайым эле токта. Той курсак ач. Бүгүнкү күндө алар ушундай мындай кандай бир жылуураак тамак ичип алсын деп кембагалдарды списокко качан өтөт экенбиз билбейм. Тойлордо ушу биринчи кембагалдардын списогу түзүлсө, эң акырында байлардын списогу түзүлсө, ошондо биз оңолобуз. Ошондо оңолобуз биз. Бүгүн биз баардык министр депутаттардан баштайбыз, кыйындар байлардан баштайбыз. Ал эске деле келбейт ал кембагал. Кийимге карап, акчага карап мамиле кылып калдык да. Адамгерчиликке, ыймандуулукка. Биз муфти Абдусаттар деген устаз болгон. Муфти Абдусаттардан 96-жылы муфти болгон Кыргызстанда. Кыргызстандагы мына менмин деген дамырлардын баарынын устазы болот. Өтүп кетти мархум. Азы балдары бар, бул жакта Абдужапар Максум, Абдулла Кары балдары бар. Ошо киши бир окуя айтып берди эле. Бир улуу шейх болгон экен. Тойго барса аны эч ким сураган киши жок дейт. Кир деген киши жок дейт. Анан токтоп тур деп үйүнө барып тур дагы жасанып келип тур. Мен деген чапан чепкендерин, селделерди тартып туруп келип тур да. Баардыгы эки колу көкүрөктө, "О, хазрат келди, шейх келди" деп киргизиптир. Кийим укмуш да. Төргө келип тамак жегеле дегенде кийимди айтып, кийимди мындай кылган экен. Же дейт экен да. Кийимдичи. Мен өзүм келгенде булар караган жок да. Булар кийимге карап туруп ушундай кылды деп туруп кийимди же дейт экен да. Бул бир жагында чоң насаат ошо киши айтты эле карап туруп. Кийимге карап мамиле кылгандарга кийимге жедириш керек тамакты. Кийимге карап пут кийимине эмнени кийген деп анат. Бул жакшы эмес туугандар. Караңыздар, өткөндө биз эл арасында Садат Нуркожоевичтин бир кийими $3000, анан кийин Дапаланчаники бир $5000, бир шапкалары мынча. Бул пластик. Мен силерге мындай айтып коеюн. Бирөө эмне жеп атат? Ишиңиз эмне ага? Адал жесин, канча жесе да. Эмне кийип алган деп. Бирөөнүн ошо карап туруп, ич кийимине чейин санаганга чейин барып тур дейт. Наскиси канча сом, кайсы фирма, эмне кызык болсоңа. Адал тапкан болсо мейли, ага чейин. Эгер арам болсо, анда да. Арамдан кол сала турган болсо, анда анын жолун карайлы. Бирок эмне айдап алды, эмне ал менен Алланын алдында барк баасы жок, билип коюңуз. Сиз $100,000 пальто кийип алсаңыз дагы, белиңизге 3 килограмм алтын байлап алсаңыз деле, Алланын алдында баалуу болбойсуз. Алланын алдында инсандын кадыр баркы, баасы таквалык менен. Сулуулугу менен дагы эмес. Күчү менен дагы эмес. Бийлик байлыгы менен эмес. Улуту урусу менен эмес. Анан келип кеде ушундай болуп атат деп балдар. Эмне болуп атат? Мынанын кийими мынча экен, ушуну апсыз. Бизде ошо эле калдыбы? Кыла турган иш калбай калдыбы бизге? Канча нерсе. Мисалы ким эле болбосун да, туган мындай кылбаш керек. Биз тарбия алайлы. Шарияттагы
Талап мындай. Шариаттан адал болsun, таза болsun. Erkeklerге өзүнчө кийим, аялдарга өзүнчө кийим. Каяктан эмне кийет? Кыямат күнү ар бир адам өзүнө жооп берет. Кеттик. Кайер келдим. Мектепте кийимге карап мамиле кылат деп эдикпи? Жакшы эмес, мындай кылбаш керек туугандар. Атам өлүп калган, апам башка күйөөгө тийсе болобу, же болбойбу? Шарият уруксат берет. Шарият уруксат берет. Мен кафеде иштейм, бирок ал кафеде арак ичимдиктери сатылат. Намаз окуп иштей берсе болобу? Жакшы эмес, арак ичимдиктери эртеби кеч бар, ызычу бар. Аракты рюмкаларды алып кел, аны алып кел, куюп бер маселеси көтөрүлүшү мүмкүн. Ошон себептегенде арак жасаганга дагы, сатканга, сатып алганга, жумшаганга, көтөргөнгө, ташыганга, куюп бергенге, ичкенге, ичиргенге бардыгына деп бир 10 пайгамбарыбыз наалат айтканда. Ошого кирилишип калбаш керек. Намаз окуган адам бозо ичсе болобу? Жакшы эмес, ичпей эле койсун. Жолдошум менен мамиледен кийин гусул алып намаз окуу керек. Чачты толук жууш керекпи? Же чачтын түбүн гана суу тийгизип койсо болобу? Аял кишиге гусул кылганда туугандар, чачы эгерде өрүлгөн болсо, өрүлгөн дагы мисалы 3-4 жолу мындай кылып койгон эмес. Майда-майда өрчү эле го мында кыздардыкына чачын өрөт. Ошондой өрүлгөн болсо, аны жандырып, ар бирин жууп бир машаккат. Шариятыбыз уруксат берген. Ошол мына баштын териси менен ушу түбү, чачтын түбү бар го, ошол жерлерде эле суулап коет. Мондай чачтын ар бирин суулап жуубайт. Макулбу? Анан калгандары мында үстүнөн бир суу тартып коет да, бүттү. Эгерде 2-3 боло турган болсо, анда бардыгына суу тийгизиш керек. Гусулда ар бир түккөн түбүндө жанабат бар дейт. Гусулга сөз суу тийгизиш керек болот. Никесиз кошулуп алып боюнда болуп калса, кийин нике кыйдыргандан соң нике өтөбү? Эгерде ушундай никесиз кошулуп калды дагы, боюнда болуп калды, кээде перзенттүү болуп калды. Никеге көңүл бурулган эмес, билген эмес, арам жолдо жүрүшкөн. Эми кандай? Тез арада нике кыйдырыш керек. Буга чейинкисин бардыгынан Алла Тааладан кечирим сураш керек. Истигфар, тооба кылыш керек. Бала төрөлүп калса, валаду зина, зинанын баласы болуп эсептелинет. Ак никеден төрөлгөн бала деп эсептелбейт. Эсептелбейт ал. Үйдө 2 уул болсо, ата-энеси чоң уулун алып калам, кичүүсүн бөлүп коебуз десечи, кийин ортодо уруш талаш, үй талаш болушу мүмкүн, толук мүмкүн. Да ошого ата-энебизге кантип түшүндүрсөк болот? Чоңу бөлүнүш керек деп. Бул зарыл эмес. Чоңу, кичүүсү ата-эне карап туруп мүмкүн, кичүүсү кичине шустрыйраак, чоңу эми турмушка кичине бошураак, ата-эне ошон үчүн алып калар. Же орукчаныраак, бундайда болуп калышы мүмкүн. Ата-эне каалагандай чечет туугандар. Ошон үчүн иншалла бул нерселерден негизи өз ара ынтымак, туура чечим менен болсун да. Амин. Жараткан Алла Таала баарыбызга амалышка тоофик берсин. Алла. Мына суроолор, жазган суроолор бар эле да.